Оларды мынтип өтүп койсо болобу, көрсөтсө болобу я? Ооба, көрсөт. Кулпунай турат, ар жагында ежевика турат, бул жагында малина турат. Ушинтип шоковый замороженный продукция бизде 12 ай бою, онда 12 айдан деле ашык тура берет да ушул. Мынакей мына жерде кара көмүр алып койсоңуздар, мынакей малиналардын үстүн көрсөтүп, аппаратураны көрсөтүп койгула. Ушундай. Өзүнүн бир 12 элементи болот экен. Ошо 12 элементтин кайсы бирөөсү баягы өзү неме болсо, жакшы аткарган болсо, анда булар уйгуткондо как свежий да болуп неме болот экен да, ойгонот экен. Бул деген могу вишня. Ки моундай кылып туруп, моундай. Ки моундай неме кылып туруп. Кандай чоң малина. Бул жерде кулпунай бар экен. Ну, биякта мынакей карагат бар экен. Карагат тоңотуп шоковый заморозкага. Караңыздар. Тоңдуруп алса, бир айдан кийин анын сенасы башкача болот. Бул жерде кызыл карагат бар экен. Көрүнүп атабы? Тоңдуруп койгон товарлары болсо, ал уже проблемасы жок, сатылып кетет. Мекендештер, саламатсыздарбы? Агролайф KG YouTube каналда бүгүн бизде шоковый заморозка түшүмдүү сактоо технологиясына келдик. Мынакей көптөн бери айтып келе жатканбыз. Мына бүгүнкү күн буйруптур. Шоковый заморозка, морозильник, холодильник тууралуу бүгүнкү чалышышты баштайбыз. Азыр биз Кара Жагач айылындабыз. Кубанованы тааныйсыздар. Мынакей быйыл шоковый заморозка курду. Артыбызда сонун түшүм турат. Технологияны чекесинен түшүндүрүп баштайлы. Учурашпайыңыз, аксакал. Ассаламу алейкум, көрөрмандар. Биз ошо морозильник, шоковый заморозка боюнча элдерге түшүндүрмө берели деп чечтик. Ал түшүндүрмө бергендин себеби эртеге масса кезинде ошол убакта көп адамдардын товарлары ирибей, ачыбай, кычыбай ошону тоңдуруп алса, бир айдан кийин анын сенасы башкача болот. Ошол себептен биз түшүндүрмө берели деп чечим кылдык азыр. Бир ай деп Кубанова айтып атат, бирок шоковый заморозкадан чыккандан кийин морозильникте 12 ай деле сактала берет, туурабы? Шоковый заморозкадан чыккандан кийин ход канча болсо тура берет. Эгерде температурасын түшүрбөсө. Мынакей. Түшүмдү өстүрүп алыш бир гана маселе, түшүмдү сактап кайра иштетип, морозильниктерге киргизип коюш бул экинчи маселе. Ошондо гана баасы жакшы чыгып, мына биздин эми технологиялар өнүгүп атат. Биз дагы ошо менен бирге чогуу өнүгөлү деп ушу чыгышты жасап атабыз. Азыр элдин талабы былтыры бир аз шоковыйга требование болчу. Быйыл уже аябай шоковыйга элдин требованиясы күчтүү болуп атат. Башка жактардан дагы заказдар көп болуп атат шоковыйга. Ошол себептен биз курганыбыздын себеби ошол болду. Спрос бар демек. Спрос бар. Ошон үчүн спрос бар болгон үчүн биз дагы мынакей Кубанова бизге азыр бүгүн технологиясын бүт чекесинен түшүндүрүп баштайт. Бизди көрүп атасыздар. Мындай кийинип алдык, эшикте ысык, тердеп атабыз. Азыр бирок ичине киргенде аябай üşüйбүз деп ошондуктан кийинип алдык. Чекесинен түшүндүрүп бара берели. Мына жерде түшүмдү бир көрсөтүп коелу, бир көз чаптырып. Мынакей караңыздар, бул жерде кулпунай турат. Бунун баары шоковый заморозкага даярдап атасыздарбы? Жок. Өйдөрөк алсаң кадрда. Бул жердеги азыр мына бул жерде кулпунай турат, ар жагында ежевика турат, бул жагында малина турат. Булардын бүт баардыгы сырой түрүндө кетет азыр. Бул жерде машина даяр турат. Сырой түрүндө кетет. Биздин азыркы учурда холодильниктер 5 холодильник бар. Бүт бардыгы вишня бар, ал ичинде малина бар, местный малина, европейский малина, клубника, иже малина бүт бардыгы бар. Ошолорду бир када тартып чыгабыз азыр. Мынакей, демек урматтуу көрүүчү, буякта болсо сырой түрүндө кете турган, свежий түрүндө кете турган. Россия, Казакстан кетет болуш керек. Мынакей карасаңыздар. Бул жерде бүт условиянын баары бар. Мына жерде рефрижератор ушул машинеге жүктөлөт дагы. Азыр балдар баштайт да. Биз тартып алдык. Буйруп калды тартып. Эми шоковый заморозка өтө берели. Жүрүңүздөр. Буяка чекесинен айтып кеткенде кандай болуп атат? Бул жерде Кубанова. Бул жер азыр мына караңыз. Мына бул жерде шоковый ушул жерде шоковый турат. Шоковыйда 32 минус 32 деп турат азыр. Көрдүңүзбү? Минус 32 деп турат. Бул жерге канча батат? Бул жерге азыр тоннадан кирет. 1 тонна. Тоннадан кирет, 2 тоннадан киргизсек да болот. 2 саатта бул тоңот. 2 саатта даяр болот. Жоо дешти. Келет мен жаап коем. Айтып беребиз. Бул жерде азыр бүт жалаң малина экен. Тиги шоковыйда бүт неме болчу. Вишня бар эле.
Ал жакта ежевика бар болчу, клубника бар болчу. Азыр бул жерге киргенибиз бардыгы мына неме экен. Бир гана малина экен. Бир гана малина экен. Сортовой малина окшойт, э? Бардыгы сортовой малина экен. Звук угуп атабы? Мен да мото алайын. Микрофонго жагын угуп коеюн, мынакей урматтуу көрүүчү. Ушинтип шоковый замороженный продукция бизде 12 ай бою, 12 айдан деле ашык тура берет да ушул. Азыр мындан кийин морозильникке кирет. Биякта азыр минус 34-кө чейин деле жетет да, э? Минус 34-35 болот. Биякта уже бул малинанын турганы канча болду биякта? Булар 2 саатта даяр болот. Азыр уже 2 саат болуп калыптыр, э, биякта? 2 саатта даяр болот бул келген продукция. Мынакей мына жерде кара көмүр болуп койсоңуздар, мынакей малиналардын үстүн көрсөтүп, аппаратураны көрсөтүп койгула. Ушундай. Бул жерде өзү 1 тоннадан 2 тоннага чейин бата турган өзү шоковый камеранын өзү ушундай ичи. Бул жерде ошондой эле мынакей малинадан тышкары ежевика кирет, гиляс кирет, вишня, кулпунай бүт тоңдурса болот экен. Кыскасы тоңдурула турган нерсени бүт бардыгын алып кирсек болот бул жерге. Бүт баары тоңдуруп бере алабыз. Моларды мынтип өткөсө болобу, көрсөтсө болобу я? Көрсөт. Мындай микрофонду жакындатып алып туруп мындай неме кылсаң азыр тоңуп калган болушу мүмкүн. келсин мындай. Кайсың? Жардам берип коюң. Кайсы неме кылайын? Микрофондон карап турайын. Могу неме кылайынбы? Тоңуп калыптыр. Тоңуп калыптыр. Мынакей. Мына бул кадимкидей эле жанагы жөн тоңаткан бул ичинде морозильниктен. Ушул жерде бул өзүнүн шарттары бар, өзүнүн эрежелери бар. Ошондуктан шоковый замороженныйга спрос бар да. Бул жерде шарттар кандай болот? Бул өзүнүн эрежеси боюнча. Бул шок деп өзү айтып атат да, шок. Бул 2 саатта шок болуп тоңуш керек да. Бул шашпай баягыдай эле долго тоңо турган болсо өзүнүн бир 12 элементи болот экен. Ошо 12 элементинин кайсы бирөөсү баягыдай өзү неме болсо, тоңбой калса, анда кийин ойгонгондо ошол кайрадан качествону бузат экен. Ошон үчүн шок өзүнүн бүт баардык немесин жакшы аткарган болсо, анда булар ойготкондо как свежий да болуп неме болот экен да, ойгонот экен. Бул жерде примерно канча тоннадай бар азыр? Бул жерде азыр примерно 1 тонна ашык окшойт. Все, жүрүңүздөр чыгалы. Бул жака биз чыкканда бул жер уже тамбур деп коет. Бул тамбурда чыккан продукцияны мына. Бул уже прохладный да, прохладный место. Чаң болбойт, неме болбойт. Бул жерде чыгарабыз. Кайра бул жерде упаковать этебиз. Бул жерде столу бар өзүнүн. Упаковать этип туруп, сразу хранениеге алып кирип кетебиз. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү AgroLife Кейчи сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнө арзандатуу алат. Ошондой эле Жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз, же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн.
Мындай мүмкүнчүлүк жолуна бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агротур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат. Морозильникке кирип атабыз, храненияга, урматтуу көрүүчү. Жакта шоковыйда 2 саат тоңот, биякта уже көп жылга сактала турган, көп айга дейинчи, көп айга сактала турган. Ой, бияк толуп калыптыр го, аны. Бул жак толуп калыптыр. Улам кирип атат, улам кетип атат да. Бул жерде азыр ар жагына она болор виштеке, виштени алып көрбөйлүкпү? Давайте виштени көрөлү. Анан могул жерлер мындай. Жана эле кирген болчу, бирок тоңуп калыптыр. Мо, карасаң? Угулат ондай. Таш менен бири-бирин ургандай эле ошондой эле болот да. Бул столго төгүлгөндө уже резко чачырап кетет. Бул жерде моголор клубникалар экен. Клубнайлар. Мына кулпунай. Клубнайлар. Гилясты көрсөтөлү, виштени. Бул жерде эми баягы шоковыйда минус 30-та жүрдүк почти. Бул жерде минус 18 болот. Ошо минус 18 шарты боюнча минус 18-те сакталыш керек да. Мынакей. Аябай көп болуп, уже толуп калыптыр морозильник. Ар жакта көңүл бурсаңыздар, тей коробкаларды караңыз, куана эмени алып чыккыча. Ошол жерге 10 килограммдан 10 килограммдан жана полиэтиленовый складышка салынат дагы, ошо менен коробкаларда да тура берет. Ошондо морозильникке вместимости аябай көп болуп атат да. Мынакей. Бул деген могу вишня. Тоң калыптыр бул. Тоң калыптыр, караңыздар. Бирок сону тоңгон. Үнү кулап атат, э? Мынакей караңыздар. Бүт бардыгы мына качествосуна жакшы немелеринчи. Да бир майдасы, бир чоңу баягыдай жаманы жок. Бул жерде еще сортировка да болот. Окей, рахмат коно. Ар жакта коробкаларга дагы 10 килограмм батат деп атам. Тура эле да, Бул коробкаларда биринчи салфан болот. Салфандын ичиге салфанга салып туруп, анан коробкага салабыз да 10 килограммны. Через. Окей, ушундай урматтуу көрүүчү, шоковый заморозкаларды биз Бияка киргизип турдум да. общий планды карап касат көрсөтүп коебу. Biz de batпай калдык. Ушундай түшүмгө толуп, бул эми сезон эле өзүнүн эле бүтүшүн эле күтүп атат да. Сезон бүткөндөн кийин эле кетет да. Жок, бул азыр бияк келгенде кетип атат. Мисалы үчүн ар бир камерада башка болуп атпайбы? Мисалы үчүн малинанын немесе толгондо, машина толгондо сразу уже жүктөйбүз да. Азыр бул жерде мына вишня бар, клубника неме, ежевика болуп, азыр бул жерде кетет бир 30 тонго жакын да, ушул жердин өзүндө эле. Ежевика бар, Просто аны ежевиканын ар жагында экен, аны көрө албай калдык. Төрдө экен, Мондай вкладыш менен полиэтиленовый вкладыш, өзү коробка 10 килограммдык. Монтип по свежийге караганда, мисалы үчүн свежийди үстүнө сала берсең, бул чийип калат го. Вот, мына. Мынакей наглядный. Монда болот экен. Мына. Бул эми каяка кетет? Булар эми Россияга кетет. Ошондой жо пакетке салынат. Кийин коробкага салабыз. Кийин мондай кылып туруп, мондай. Кийин мондай неме кылып туруп, анан же упаковать этилет булар. Мондай болуп туруп. Мондай светтен көрүнөт атабы? Караңыздар, кандай чоң малиналар. Таштай эле болуп калган да. Мунун эми сапаты да кетпейт. Эригенден кийин почти свежий эле болуп калат да. Жа чыгалыбы? Бул жер биздин хранениябыз 45 тоннадан 90 тонна. Мына азыр минус 15-5те турат.
Тигилер минус 17'de турат. Акырын уже көтөрүп атат дагы. Негизи 15 минус 15 тура эле технология боюнча. Это бул нормально, бул хранение бул. Шоковдан чыккандан кийинки немелер бар. 18-тен түштө деле боло береби. Ооба. Жүрүңүздөр, эми морозильниктин өзүн азыр шоковойду көрдүк, эми морозильникти көрөлү. Бул жагы полный хранение. Хранение полный бул жагы булар. Сонун аккуратно болуп ящиктерге салынып калыптыр да. Онун бирөөсүн алып мындай көрсөтүп берип койбойсузбу? Камерага. Мындай жагырыраак жерге көрсөтөлү. Бул тоң калыптыр. Могу жерге сыртка көп чочутпайлы бул эмен малинаны, ошо ичинен эле көрсөтүп берели. Көрүнүп атабы бери? Караңыздар. Ушинтип туруп атат. Бул эми 45 тонналык өзү морской контейнердин кебетесинде эле. Аябай эле көп бат болуш керек бияка. Булар 45 тонналык, булар уже эрте даяр. Упаковать этсек эле булар кетиш керек. Шоковый заморозка камерасына кирели, дагы 1 тонналык, 2 тонналык камерага кирели, жүрүңүздөр. Сразу эшикти жаба келсең. Ох, бул жерде кадимкидей аңтак жыдадай эле да суук. Урматтуу көрүүчү, бул жерде байкасаңыздар, видеого түшүп атабы? Бул жерде кулпунай бар экен. Биякта мындай карагат бар экен. Карагат тоңотуптур шоковый заморозкага. Караңыздар. Бизде карагат дагы бар. Карагат дагы буюрса YouTube каналга тартабыз. Караңыздар. Бул жерде кызыл карагат бар экен. Көрүнүп атабы? Окей. Кандай сон, да? Мына кара карагат. Общий план менен тедакты тартып кой. Саракатоник десе эле биякта эми 45 тонналыктардан да буларды. 10-15 тонна эле атат да көп болсо, ящик менен. Жок. Андан да көп. 40 тонга, 20 тонга чейин батат. Жанагындай коробкаларга салынса андан да көп батат. Анда уже 40 тонга чейин кирип кетет ал. Фиртик карточкада эле жүктөлүп атат да. Мынакей, бияк 2 морозильник турат, минус 18-те. Биякта шоковый аппарат турат, 1 тоннадан 2 тоннага чейин. Бир 2 сааттын ичинде тоңот, мөмөбүз. Анан кайра тетека морозильникке киргизилет. Морозильникте кайра эле 18, мынакей ортодо турат. Бул жерде 12 айдан ашык сакталып тура берет жанагындай коробкаларда. Ар жакта дагы 1 тонна, 2 тонналык шоковый заморозка. Ошондо чоң эле объемдор экен, Бул жерде биз күнүнө 20 тонга чейин чыгара алабыз немени. Клубника болсун, ежевика болсун, малина болсун, 20 тонга чейин суточный немебиз биздикичи. Норма. Демек, сиз өзүңүз сиз өзүңүздүн түшүмүңүздү бияктан тоңдурасыз, башка бирөөлөр келип тоңдурат и услуга да кылып бересиңер, болобу? Ооба, бизге эгерде каалоочулар болсо, келсе биз тоңдуруп беребиз. Өздөрүнүн хранениясы болсо, сразу ошо холодильник менен жеткирип сактаса болот. Демек, мындай морозильник машинеге минус 18 менен өзүлөрүнүн морозильниктине жеткизип койсо. Ооба. Бул жерде ошондо мындай болот экен да. Мына 2 шоковый аппарат менен тоңдурат экен да, дароо эле морозильник машинеге жүктөлөт, өзүңөрдүн морозильниңерге салып койсо болот, Ал уже ошондо хранение полный кирип кетет. Ошон менен канча вакыт болсо дагы ачыбайт, эзилбейт, эч нерсе болбойт. Температураны 18 минус 18 менен кармаса туруп берет, ошолчу. Бирок силерде биякта место жок экен, морозильниктер өзүңөр жасашыңар керек экен, морозильник өзүлөр жасаш керек. Потому что бизде заказыбыз көп болуп атат. Бизге Россия, Казакстандарга, Өзбекстанга заказ болуп атат. Ошон үчүн биз азыр вишняны, малиналарды, ежевиканы уже биз тоңдуруп, ошолорго даярдап атабыз азыр. Ошол. Кандай сон? Анан тоңдурам деген кишилер болсо, анда биз заказ алабыз. Ошо кимде эгерде кандай тоңдуруп башка жака алып кетем деген кишилер болсо, келсин, биз өзүбүздүн услугабызды алып калабыз, тоңдуруп беребиз, сонун кылып. Коробкага чейин салып беребиз, 10 килограммда кылып. Кийин коробка боюнча эле жүктөлөт, ошол немечи. Рефрижератор машинени дагы тапса болот. Ооба. Болгондо морозильник эле коюш керек экен өзлөрүнө. Мынакей. Урматтуу көрүүчү. Бул эми өнүгүү да. Мисалы үчүн түшүмүңөр аябай баасы чыкпай аткан кезде же бир нече пайыз түшүмүңөр баягы чогулталбай ошол жерде жоготуулар болот. Ошолордун баарын сактап калыш үчүн анын баары акча, урматтуу көрүүчү. Ошонун баарын сактап калам десеңиздер, мына жерге Кубановага алып келгиле дагы, тоңдуругула дагы
12 ай 20 ай деле деп атасыңар, жакшы туура сакталса. Канча вакыт болсун эч нерсе болбойт. Тоңгон нерсе эч нерсе болбойт. Туура сактаса. Ооба, туура сактаса эч нерсе болбойт. Сактай бересиңер, эми 12 айдын ичинде кантип сатылып кетпесин, э? Жок, бул жерде маселе мындай болуп атат. Маселе эң эле баасы түшкөн убакыт масса кезинде баал түшүп кетип атат. Ошол убакытта тоңдуруп койсо, масса бүткөндөн кийин кайрадан эле сene кымбаттайт да. Ежевиканын убактысы кыска, ежевикада 20 күн, 1 ай, максимум 1 ай. 1 айдын ичинде кайрадан сена резко көтөрүлөт. Мынакей. Азыр деле мисалы үчүн спростор бар. Бизге заморожен деп кечегиде бир фура ежевикага келди. Бизге готовый керек депчи. Малинага келди, биз неме кылып бере алган жокпуз. Биздин заказдар бар эле. Биз заказга неме кылып атабыз, даярдап атабыз деп биз бере алган жокпуз. Ошондой тоңдуруп койгон товарлары болсо, ал уже проблемасы жок, сатылып кетет. Все, мынакей. Мына ушул керек болчу да, бизге проблемасы жок, сатылып кетет. Мына Кубанова эгер мындай килейген шокой замас ушундай каражат кетти болуш керек, эми мынча каражат эгер өтпөсө, спрос жок болсо курулбайт болчу, туурабы? Жок, бул жер өзүнчө биз трансформатор койдук. Бул өтө чоң баягыдай жумуш керек. Жумуш экен да булчу, аябай чоң жумуш экен. Ушунча бир 6 соток жерди баягыдай закырып, навес жасап, неме кылып, буларды орнотуш уже бир топ бизге кыйынчылыкка турду. Ну, бирок биз ишке түшүрүп алдык. Азыр уже ошого жараша заказдар бар. Ошого жараша элдер маалымат алсын, элдер деле курсун. Курганга баягыдай мүмкүнчүлүгү жоктор келсин, биз жардам берип тоңдуруп берели. Мынакей. Консультациясын да берем деп атат, услугасын да кылып берем деп атат. Бул тоңдургандын өзүнчө технологиясы бар экен. Өзүнчө 12 элементи бар экен. Ошо 12 элементи шоковыйда өзү мындай шок болуп тоңуш керек экен. Эгерде ошо 12 элементтер өз учурунда тоңбосо, анда кийин кайрадан буларды ойготкондо, баягы эсиле турган, же болбосо дагы бирдемке болуп ушинтип ойгонот экен да. Ошон үчүн өз учурунда тоңсо, ал кайрадан ойгонгондо сразу мында бодрый, свежий да болуп не болот экен. Маселе ушунда болуп Биз атат. бияка дароо эле келип Кубановага тартып калдык. Азыр Кубановадагы бир бошотолу, дыйкандардын азыр колу бошобой атат. Ошондуктан мындай дагы суроолоруңузду калтырыңыздар, урматтуу көрүүчү. Кубанова, сизден уруксат болсо, мындай бир бир муштун морозиликтен алып чыгып туруп, мындай коюп туруп тоңуп аткандан кийин эригенден кийин кандай көрсөк болобу? Сизди жиберели. Хорошо, антип неме бир ал сразу эрибейт ал. Ошо биз күтөбүз да, бир 15-20 мүнөттө. 15-20 мүнөттө эрибейт. Канча мүнөт? Потому что азыр бул жерде бирөөлөр ошо суранып WhatsAppка тартып жөнөтүп койгула деп неме кылды. Бир 5-6 штук малинаны алып чыгып, бир 2 саатта кармады го дейм. 2 саатта кармап ошол музу кеткенде, анан уже кайрадан дагы экинчи жолу тартып туруп жөнөттү. Мынакей ортодо ээрип атканы, эзилип атканы. Мисалы үчүн беркинде жөнөкөй морозильниктерге жана холодильниктерге салып койсоңуздар, бир күн кечке ошол жакта тоңот дагы, бирок анан кийин эригенден кийин былжырап эзилип калат. Ооба. Биякта кандай болду? Бул шоктон чыкканда эзилбейт ал. Мынакей, бул негизги ошол да. Анан сизге жеткизе турган нерсе, урматтуу көрүүчү, бул шоковый аппараттардын дагы негизи көп түрлөрү бар. Азыр бизге ушул шоковый аппарат жетет. Бизге азыр ушул шоковый аппарат жетет. Ошого мисалы үчүн биз Өзбекстандан дагы, Казакстандан дагы, Россиядан дагы эгерде заказдар болсо, биз заказ алабыз. Эгерде тоңдуруп бергиле, ежевика, малина, клубника, эмне болсун, вишня болсун, эмне болсун, тоңдуруп бергиле десе, биз тоңдуруп беребиз. Ошого биз кандай тоңдурма тууралуу биз заказ алабыз, келе бериңиздер, биз колубуздан келген жардамды көрсөтөбүз. Баасы жакшы болот. Баасы жакшы болот. Только биз өздөрү алып келе турган болсо, биз анда услугабызды алабыз. Эгерде заказ берсе, биз анда чогултуп тоңдуруп беребиз. Дыйкандарга айта турганым, мисалы үчүн арзан кезинде тоңдурушат го, тоңдургандан кийин эметет, жакшы бага өтөт деген да, Ооба, бул турган нерсе болот. Мейли, урматтуу көрүүчү, азыр Кубанованы кое берели, биз дагы өзүнчө дагы видеолор тарталы. Биздин көрүүчүлөргө бир кайрылып коюңуз, коштошуңуз. Урматтуу көрөрмандар, биз дайым кызматтабыз. Келе бериңиздер, эгерде тоңдуруш керек болсо, эмнени тоңдуруш керек болсо, шоковый аппарат боюнча биз тоңдуруп беребиз. Эгерде заказыңыздар болсо, аларды алып келип туруп айтыңыздар, биз аларга деле бияктан алып турса, бияктан алып тоңдуруп беребиз, өзүндө болсо, өзүнүкүн тоңдуруп беребиз. Биз өзүнүн услугабызды алабыз. Бул жака келгенден кийин биздин балдар бар, бул жерде өздөрү түшүрүп, өздөрү полный морозильниктерге, холодильниктерге, шокторго алып кирип, өздөрү неме кылып, коробкага чейин салып, 10 килограммда коробкага салып, даяр кылып, машинеңиздерге жүктөп берет. Мынакей ушундай да кызмат да көрсөтүп атыптыр, Биз ошондой кызматка даярбыз.
Бардыгыңыздарга ийгилик, ойлогон ой максатыңызга жетиңиздер. Өнүгө өсөлү бирге. Өнүкпөсө берели. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 Ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү AgroLife Кейчи сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнө арзандатуу алат. Ошондой эле Жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жоона бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агротур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат.